Саламатсыңарбы? Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жөнүндө сиздерге кыскача маалымат. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп Айтматов айткандай, улуу жазуучубуз кыргыз элинин залкар жазуучусу Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Талас облусунун Кара Буура районуна караштуу Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Алгачкы интервьюсун 6 жашында Ленинчил жаш газетасынын кабарчысы Райкан Шүкүрбековго берген жана анда чоңойгондо шофер болом деген кыялын айткан. Ал эми алгачкы эмгек акысын бала кезде котормочу болуп алган. Колхозго келген асыл тукум ат уу чөптү жеп өлгөндө аны текшерүүгө келген орус комиссияга иштин жайын түшүндүргөн. Кубанган чабандар аны козунун жилги менен сыйлашкан. Улуу атамекендик согуш башталып калганда чоңдор жоктугунан 14 жашында эле айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген. Эң биринчи чыгармасы «Газетчи түзөө» 24 жашында газетага жарыяланган. Айтматовдун чыгармалары 200дөн ашуун чет тилдерге которулуп, бир канча өлкөлөрдө ал чыгармаларына фильмдер тартылган. Эмгектери үчүн социалисттик эмгектин баатыры наамына, Лениндик сыйлыкка жана 3 жолу СССРдин мамлекеттик сыйлыктарына татыган. 1997-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы Айтматовго ыйгарылган. Жазуучунун аты Россия, Казакстан, Түркия, Азербайжан, Өзбекстан жана Люксембург өлкөлөрүнүн көчөлөрүнө коюлган. Ыр түрүндө жазылган «Ысык көлдү сагынуу» чыгармасына оон жаратылган. Айтматов өмүрүнүн акырына чейин автомобиль айдоону үйрөнө алган эмес. 1992-жылдан 2007-жылга чейин Европанын бир нече өлкөлөрүндө элчилик кызматтарда эмгектенип, чыгармачылыгын улантып келген. Биринчи жубайы Керезден Санжар жана Аскар аттуу уулдары, экинчи жубайы Мариядан Ширин аттуу кызы жана Элдар аттуу уулу болгон. Чыңгыз Айтматов 2008-жылы 10-июнда Германияда Нюрнбург шаарында каза тапкан жана 2008-жылы Кыргыз Республикасында Айтматов жылы деп белгиленген. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.